Айрым кыргыз тилдүү блогерлер кыргыз тилинин бузулушуна салым кошууда. Таң калыштуу бирок факт. Сыныктан башкасынын баары жугат. Биз күнүнө изилдөөлөргө ылайык жок дегенде 6 сааттан кем эмес телефонубуз менен алек болот экенбиз. Демек андагы аудиториясы кеңири болгон блогер, ырчы жана ошондой эле популярдуу инсандар бизге чоң таасир берет. Алардын манерасы, мимикасы, каталар толгон сөз байлыгы бизге дагы өтөт. Бул рубрикада адаттагыдай биз каталар тууралуу кеп кылабыз, аларды талдайбыз жана тилибиздин тазалыгын сактайбыз. Ачки сай болсом жарашат бекен? Айтпайсызбы? Сиз кандай ачки кийесиз баса? Биринчиден бул ачки эмес, бул көз айнек. Көз айнекти кийбейбиз дагы, сайбайбыз дагы, аны тагабыз. Жоолук салынабыз, бирок топуну кийебиз. Шарф салынабыз, ал эми сөйкө тагынабыз. Мейли кийебиз, курчанабыз, бут кийимди кийебиз. Кстати, ушул рубрика мага вообще жагат да. Просто постоянно чыгарып турса, мен нормально сүйлөп калам го дейм да. Дайыма дегеле жөн гана чыгарып турабыз, айтып турабыз. Ал эми жыйынтык кандай болот? Чогуу байкайлы. Болгону сиз бизге жактырып, бөлүшүп, жазылып, сактап, досторго жөнөтүп коюңуздар. Рахмат.